Мыйзамды сактоо ар бир жарандын милдети. Бүгүнкү күндө мыйзамдуулук Кыргызстанда толук сакталбайт. Анткени өлкөдө мыйзамдын тегиз аткарылышын көзөмөлдөө тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй келет. Мыйзамды кабыл алуу жеңил, бирок аны аткаруу кыйын. Күнүнө миңдеген жарандар билип билбей мыйзам бузушат. Масалалында рулга отуруп, майы кызматкерине баш ийбесең мыйзам бузуу, коңшуңду жаман сөз менен сөгүп койсоң дагы мыйзам бузуу, коммуналдык кызмат үчүн акчаны өз убагында төлөбөсөң дагы ал дагы мыйзам бузуу. Ошондуктан ар бирибиз күнүмдүк жашоодо мыйзамды толук сактоого үйрөнсөк. Салам, менин атым Марат, мен информациялык технология факультетинде окуйм. Акыркы семестрде мен университетке 2-3 жолу эле бардым. Анткени окуума акча төлөнүп, зачеттор алдын ала сүйлөшүүлөр менен бүтөт. Мага билимдин кереги жок. Болгондо диплом алып, жакшы жумушка орношсом болду. Саламатсыздарбы, менин атым Эшмат. Мен жеке фирмада менеджер болуп иштейм. Быйылкы жылы мен бир чоң компания менен келишим түзүп, алардан ири өлчөмдө акча алып, айрым аткаминерлер менен бөлүшүп тендерди утуп бердим. Чындыгында мен сунуштаган компания мыкты компания деле эмес. Жалпысынан менин жашоом өзүмдү канааттандырат. Бизде эң негизги көйгөй коррупция. Ошондуктан бизге инвестиция келбейт. Менин атым Касым. Мен бизнесменмин. Мен мыйзамдан качуунун көп түрүн билем. Мисалы, менин кызматкерлериме айлык акыларын конвертке салып берем. Анткени мен кирешемди жарыялагым келбейт. Салыктан качуунун бир канча ыкмасын билем. Мен ойлойм, Кыргызстан укуктук мамлекет эмес. Анткени мыйзамдар сакталбайт, жарандардын укуктары корголбойт. Мен мамлекетке ишенбейм. Жогоруда көрсөтүлгөн социалдык роликтин мааниси ар бир жаран өз мекенине кайдыгер карабай, анын өнүгүшүнө мыйзамды аткаруу менен салым кошсо деген чакырык. Эгер биз укуктук күчтүү мамлекетте жашайбыз десек, анда ар бирибиз мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөшүбүз керек. Эгерде коңушуң өзүнүн кашаасын 1 метрге жылдырып сенин участогуңду ээлеп алса, же сенин башка мал мүлкүңө же кадыр баркыңа залакасы тийсе, эч ким келип аны чечип бербейт. Өзүң тиешелүү мамлекеттик органдардын жардамы менен ошону мыйзамда көргөзүлгөн тартипте чечишиң керек. Кыргыз эли байыркы каада салттуу, өз менталитети бар эл болгондуктан көпчүлүк учурда мыйзамга дал келбеген маселелер тууган урук, билиш тааныш аркылуу эки тараптуу сүйлөшүү жолдору менен чечилет. Басымдуу учурда мындай көрүнүштөр адилетсиздикке алып келет. Бул жерден баягы мыйзамды тигил же бул адамга ар кандай колдонуп коюшу мүмкүн да. Баягы мыйзам кээ бир учурларда жана башында айтып кетпедимби, кээ бир учурларда ошо тигил же бул адамга колдонулат, кээде колдонулбайт. Ушул жерден дагы, ушундай жерден дагы баягы принцип бар да, ошол эркинде принцип справедливости депчи. Ошол жерде кээде сакталбай калып жатат. Туура, анткени соттор дагы көп учурда туура эмес чечим кабыл алып, мына элге ошол адамдардын арасында нааразычылыкты алып келип атат. Эмнеге бизде мыйзамдар толук аткарылбайт? Бул суроо ар кимибизди ойлондурса керек. Айрым саясатчылардын пикиринде анын аткарылышы үчүн коомдук пикир реалдуу күчкө айланыш керек. Ошондо гана эл эмне дейт деп саясий элита элдин пикири менен эсептеше баштайт. Коомдук пикирден эми дароо эле биз көз каранды болгонубуз жок. Бирок анча мынча бар. Мисалы, интернет сайттарга бир кыз эрежени бузуп, анан ГАИнин кызматкерлерин коркутуп, номерин кайра алып кеткен экен. Бүгүн ал ГАИнин кызматкери дагы, анын начальниги дагы жумуштан бошоду. Мына ушуга окшоп акырындап коомдук пикир менен эсептешкиси келген жетекчилер пайда болот. Анткени алар элге мындай кызмат кылгысы келет. Алардын жумуш орду ошо элдин пикиринен көз каранды болот. Анан ошентип мен оюмча мыйзам аткарыла баштайт. Мыйзамга баш ийген мамлекет бололу десек, мамлекеттин башында турган адамдар бийлик деп коелу. Ошол бийлик өзү биринчиден тартиптүү, мыйзамды сактай турган, элге үлгү болуп бере турган бийлик болсо, ошондо элдин арасында ишеним болот. Мыйзамдын сакталышы үчүн айрымдарга аны билүүсү жетиштүү, а кээ бирөөлөргө үйрөтүп коюу керек. Ал эми үчүнчүгө мыйзамды сактоого мажбурлаш керек. Ошондо гана укуктук мамлекет орноп, жарандар өзүнө жүктөлгөн милдетти так аткармакчы.